Сезим Абдрахманова 223 упай топтоп, Жети Өгүз районуна эле эмес облус боюнча мыкты бүтүрүүчү болуп калды. Ал 2 гана упай жетпей алтын тамга ээси боло албай калды. Ошентсе да алдыда көптөгөн ийгиликтер күтүп турганын айтып, болочокто эл жер мекен үчүн салым кошкон мыкты адис, кесипкөй инсан болом деген изги тилек менен турат. Ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн 223 баллга ээ болуп, Ысык Көл облусу боюнча 1-орунга чыктым. Буга абдан кубанычтамын. Анткени бул ушул жалпы республикалык тестирлөөгө абдан көп даярдангам. Ушул баллды күткөм. Мектептен дагы эжелерим менен даярдандык, өз алдынча даярдандым. Секом билим берүү курсуна бардым. Бишкектеги Салымбеков курсуна бардым. Ушинтип аябай көп мээнет кылып даярдандым. Ошон үчүн ушул баллды күтүп жаткам. Ошо абдан кубанычтамын ушул балл алганыма. Жети Өгүз району боюнча 40 мектептен 988 окуучу 11-классты аяктап, бүтүрүү аттестаттарын колго алышты. Алтын тамга алабыз деген бүтүрүүчүлөр математика, кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, химия сабактары боюнча тандоодон өтүштү. Жыйынтыктоочу мамлекеттик сынакка бардык бүтүрүүчүлөр катышты. Район боюнча негизи 988 бала бүтүргөн. Анын 789-у жалпы республика тестирлөөгө катышкан. Быйылкы жылдын эң жогорку упайы болуп, ошо Жунуш Улуу Жапар атындагы орто мектебинде Абдрахманова Сезим 223 упай топтоп, район боюнча алдыңкы көрсөткүчтү көрсөттү. Мындан сырткары 10 чактыдай бала 200дөн ашык упай топтоду. Буюрса эмдиги окуу жылында биз быйылкы окуу жылда анализдеп, кандай кемчиликтер болуп турган болсо ошонун баардыгын талдап, даярдыктарды мындан да жогору көрсөтөбүз деп ишенем. Анткени быйыл алтын сертификатка бир 2 балл жетпей калды. Ошо алтын сертификаттын эң төмөнкү даражасы 225 болсо, биздин окуучубуз 223 алып калды. Анан ошондо биз эмдиги жылы буюрса бир пландарды иштеп чыгып, алтын сертификатка жетүү жолдорун караштырабыз. Облус боюнча алтын тамгага татыктуу бүтүрүүчүнүн жок болушун ар ким ар кандай баалайт болсо керек. Билим берүү тармагынын башчылары бул багытта иш жүргүзүп, келерки жылга жакшы камылга көрөбүз дешип, шымалана билек түрүп турган чактары. Ал эми Сезимдин ийгилиги да колдоого татырлык болду. Ага эжелерибиздин эмгеги өтө зор. Ошо ага эжелерибиздин билимин менен талыкпай ушу окуучуларыбызга берип жаткан билиминин негизинин артында ушу жогорку упайларды биз алып жатабыз. Кичинекейинен эле ушул окууга киргени баягы өзү эле ушу эме болуп калды да, сабакка көп көңүл буруп. Анын үстүнө бул мен аны тиги агаларына айта кетсем да болот. Алар дагы буга көмөктөштү да, мындай айтканда алар дагы жакшы окушту. Мен абаларынан тиги ушулардай окуйм деп өзү далалат кылды. Мугалим качан гана өзүнүн алган билимин окуучулардын аудиториясына жеткире билген соң гана анын эмгегинин үзүрү кайтары талашсыз. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Илич Касейинов, Жети Өгүз районунан.